Өлкөдө бүгүнкү күнгө карата 11 бейтап COVID-19 инфекциясынан каза болду. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин Коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын жетекчиси Айнура Ахматова билдирди. Алар Кыргыз-Түрк достук ооруканасынан бир эркек киши 63 жашта, номер 1 шаардык клиникалык ооруканасында эркек киши 64 жашта, Республикалык клиникалык инфекциялык ооруканасында аял киши 72 жашта, Улуттук фтизиатрия борборунан бир эркек киши 64 жашта, Жайыл аймактык ооруканасынан 2 аял киши 54 жана 61 жашта, Баткен облустук ооруканасында 49 жаштагы эркек киши жана 58 жаштагы аял киши, Ноокат аймактык ооруканасынан бир 53 жаштагы медицина кызматкери, Тоң аймактык ооруканасынан 58 жаштагы эркек киши жана 36 жаштагы аял. Коронавирустан каза болгондордун жалпы саны муну менен 160 кишини түздү. Мындан тышкары бир сутка ичинде пневмониядан 74 бейтап каза болду. Алардын ичинен 57 адам республика боюнча жана Бишкекте 17 адам. Март айынан бери пневмониядан каза болгондордун жалпы саны 571 адамга жетти. Ал эми бүгүнкүгө карата Кыргызстанда коронавирустун жаңы 439 учуру катталды. Анын ичинде Бишкек шаары боюнча 172 учур, Чүй облусу 70, Ош шаары 53, Ош облусу 30, Жалал Абад облусу 32, Баткен облусу 66, Ысык Көл облусу 14, Нарын облусу 1, Талас облусу 1 учур. Республика боюнча коронавирус жуктургандардын жалпы саны 11977ге жетти. Ошондой эле акыркы бир суткада 91 бейтап коронавирустан айыгып ооруканалардан чыгарылды. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин 3660 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Мындан сырткары үйдө изоляцияда дарыланып жаткан жарандардын арасынан бир сутка ичинде 228, жалпысынан 1654 киши айыкты. Жалпысынан 5314 адам коронавирустан сакайды. Ал арада акыркы бир сутка ичинде 105 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Алардын ичинен Бишкек шаарында 25, Чүй облусунда 13, Ош шаарында 19, Ош облусунда 14, Жалал Абад облусу боюнча 5, Баткен облусу боюнча 21, Ысык Көл облусунда 8. Ал эми 6 медициналык кызматкер айыгып ооруканадан чыкты. COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында жалпы 1980 учур катталды. Алардын ичинен 576 медкызматкер айыгып чыккан.